Атамекенге кызмат кылам. Атамекенге кызмат кылам. Полковник Воронов намалыга келди. Атамекенге кызмат кылам. Эмгегиңер бааланып турса, анда стимул болот. Силер мындан да жогорку деңгээлге чыгалы, эң кеткичке көтөрүлөлү деп иштейсиңер. Мына ошон үчүн берип атабыз. Бажы кызматынан 78 миллиардга чыгарды, 38 миллиарддан 40 миллиард кошулууда. Быйыл 98 миллиардга чыгасыңар деп талапты коюп, моюндарына жүктү илип атабыз. Прокуратура кызматкерлери эмне берип атат дешимер мүмкүн. 3,5 миллиард сомдук бюджетке төктүлөр мынакей. Угулуу иштерди козгоп, ошонун негизинде 3,5 миллиард бюджетке алып келип беришти. Ушунун негизинде мына силерге берип атабыз. Эми мындан ары ушу менен эле токтоп калбай, мындан ары дагы алдыга жылып кийинки тепкичти басып өтөйүн дегенге аракет кылалы. Аракет кылганда болгон күчүңөрдү жумшагыла. Биз мамлекет тараптан көңүлүбүздү толук, менин көңүл чордомдо болосуңар, кимдер кандай иштеп атсаңар мен көрүп турам. Динамиканы карап турабыз, ишиңерди карап турабыз. Анан өзүңөр коррупцияга аралашып кетпестен таза иштеп бергиле. Мына эмгек акыңарды өтөп бердик. Квартираларды чечип атабыз. Алдыда келе жаткан 3 жылдын ичинде Кудай буйрса МВД системасында, ГКМБда, прокуратура, чегарачыларда бир дагы үйү жок адам болбойт. Ипотека аркылуу, государственный ипотечный компания аркылуу биз 20-25 жылга чейин квартираларды беребиз. Ар бир сотрудник, жөнөкөй кызматкерлердин эмгек акылары жетет алууга, күчү жетет. Азыр мына кезекке туруп атышат, беребиз. Быйыл ушу бир 15 миңдей квартира курулуп бүтөт, жылдын аягына чейин. Анан эмки жылы, аркы жылы болот, бирок 50-60 миң адамды анын ичинде ошол мамлекеттик кызматкерлерге батирлеп коебуз. Машиналар болсо бардыгы жаңы, МВД системасын почти 90% жаңылап бердик машиналар. Прокуратурага кечээ 17 машина бердик. ГКМныкы полный 100% жаңыланды десек болот. Машиналар, үй, квартираларды алып берип атабыз. Мындан ары дагы жакшы шарттарды түзүп беребиз. Калганы силерден көз каранды жакшы иштешиңер. Мамлекеттин коопсуздугуна каршы, коррупцияны жойуш, өзүңөр коррупцияга кирип кетпеңер. Тилекке каршы араңарда кирип кеткендер дагы бар жок. Алар четинен жазасын алып атат, камалып атат. Эми адам баласы болгон жерде бардык болот экен да. Кой аксагы менен миң, адам акмагы менен миң дейт сөзсүз болот экен. Ошон үчүн силер таза адамдар ошолорду өзүңөр ирге бирге акырып сүрүп, өзүңөр эле тазалап чыгарып